Кутман достор, бүгүн ушундай дасторконуңуздун көркүн ачкан пирамида нандар жасайбыз. Андыктан видеону аягына чейин караңыздар. Эң алгач эле суубузду даярдап алабыз. Ал үчүн туз, кумшекер жана да ачыткыбызды салып, 2 чоң кашыктай un салып, аралаштырып 10 минутка калып коебуз. Суулуу массабыз ачып чыгыш керек. Андан кийин 1 килограмм эленген унубузга сары майыбызды аралаштырып даярдап алабыз. Жана да даяр болгон суюктугубузду куюп, камыр жууруп алабыз. Камыр сиздердин унуңуздарга байланыштуу. Бир аз суу куйсаңыздар дагы болот. Камыр өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес. Орточо камыр болуш керек, ушундай колго жабышпаган. Жылуу жерге 2 саатта ачып калат. Сөзсүз түрдө жылуу жер болуш керек. Мынакей камырыбыз ушундай болуп ачып чыкты. Жумшак, колго жабышпаган камыр болду. Өзүңүзгө ыңгайлуу кылып ушундай формага келтирип алсак оңой болот. Канча нан кыласыз, ал өзүңүзгө байланыштуу. Мен 5 нан чыгардым. Биринчи чоң, анан бир аз кичираак, андан кичираак кылып, ушундай пирамида кылып жасап алабыз. Мен таразага тартып килограммдаган жокмун, граммдаган жокмун. Ушундай эле кылып жасап алдым, көз өлчөм менен. Ушундай кылып бардыгын даярдап, тыныктырып коюп алып, бир четинен жасап баштайбыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасасаңыз, наныңыз оңой жайылат, жана да ушундай сулуу болуп көрүнөт. Канчалык чекеси бийик көтөрүлсө, пирамида наныңыз ошончолук бийик болот. Дагы бир эске алып кетүүчү нерсе, өтө жука кылып жайбаңыз, жана өтө калың кылып да жайбаңыз. Ушундай орточо болсо, жакшы сулуу нан болуп чыгат. Мен ушундай тефлоновый коврик салып койдум. Сиз кааласаңыз жөн деле бышырсаңыз болот. Басканда катуу басабыз, наныбыз көтөрүлүп кетпеш үчүн. Алгач мен ушул суулап көрдүм. Бирок өтө кызарган жок, ошол себептен жумуртканын сарысын дагы колдондум. Четтерин кесип чыгабыз, ушундай кыйгач кылып кессеңиз, наныбыз сулуу көрүнөт бышканда. Тегиз кылып кесип алып, духовкаңызга карап бышыра бересиз. Кийинки нандарды да ушундай кылып жасап, буларга жумуртка сүйүртүп чыктым. Чекелерине сөзсүз түрдө бирдей кылып сүртүп чыгабыз. Канчалык тегиз сүртсөк, ошончолук жакшы кызарат. Кунжут, сейдана колдонсоңуз болот кооздук үчүн. Мынакей достор, нандарыбыз даяр болду. Ушундай жумшак, дасторкондун көркүн ачкан. Милдеттүү түрдө ушул рецепт менен даярдап көрүңүз, өтө сонун болот. Жана да каналга катталып,
лайк коюп комментарий жазууну унутпаңыз.